Саламатсыздарбы? Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин, Жалал-Абад колледжинин педагогикалык жана социалдык иштер бөлүмүнүн башталгыч класстарда окутуу адистигине психология предметинен окутуучу Ушпакова Рафаты Шүкүровна. Бүгүнкү кезектеги практикалык сабагыбыз коррекциялык жана атайын педагогика предметинен болмокчу. Сабактын темасы көрүүсү бузулган балдар. Сабактын максаты көрүүсү бузулган балдар жөнүндө билишет жана мүнөздөмө беришет. Көрүүсү бузулган балдарды топторго ажыратышат. Көрүүсү бузулган балдар топторун коррекциялоо. Күтүлүүчү натыйжалар. Көрүүсү бузулган балдарга мүнөздөмө бере аласыңар. Көрүүсү начар балдарды топторго ажырата аласыңар. Начар көргөн балдарды окутуучу мугалимдин иш аракеттерин билесиңер жана эссе жаза аласыңар. Тесттен жообун таба аласыңар. Демек, бүгүнкү практикалык сабагыбызда кенже мектеп жашындагы кездешкен көрүүсү начар балдар менен иштөөнүн жолдору жана мугалим эмнелерге көзөмөл коюшу керек. Ошол боюнча токтолуп өтөлү. Биз буга чейин атайын педагогиканын тармактары аттуу деген тема боюнча лекциялык сабакта тифлопедагогика боюнча таанышканбыз. Ал жерде бир кыйла маселелерди жана суроолордун үстүндө иштегенбиз. Ал эми бүгүн мугалим кандай иштерди жүргүзүш керек, эмнелерди эске алыш керек, ошол боюнча токтолуп өтөлү. Көрүү дегенде адамдын эң башкы жөндөмдүүлүгү деп айтсак болот. Биздин көздөр татаал оптикалык системага ылайык биз айланадагы дүйнөдөн маалыматтын негизги бөлүгүн алабыз. Бирок тилекке каршы жеңил оңдолушу мүмкүн болгон кемчиликтер көпчүлүк учурда татаал бир оор формадагы көрүүнүн бузулуусуна алып келиши мүмкүн. Окуунун башталышы ар бир баланын жашоосундагы чоң бурулуш экендиги баарыбызга маалым. Көрүүсү начар биринчи класстын окуучулары үчүн окуучунун жаңы ролу көбүнчө физикалык жана эмоционалдык стресстин булагы болуп келет. Бул процесстерди жөнгө салууда мугалимден көптөгөн мээнеттерди талап кылат. Биринчи кезекте мектептин даярдыгы көрүүсү начар балдар үчүн өзгөчө чоң мааниге ээ. Бул компоненттерге төмөнкүлөр кирет. Мектепке мотивациялык даярдыгы, жумуш ордун, тартипте кармоо мүмкүнчүлүгү, мугалимдин көрсөтмөлөрүн кабыл алып, ошого жараша иш алып баруусу, жагымдуу визуалдык шарттарды түзүү жана атайын көргөзмө куралдарды пайдалануу. Мугалим өзүн эң негизгиси билимдүү болушу керек. Психологиялык педагогикалык тапшырмаларды аткарууда ишмердүүлүгү жогорку деңгээлде жетиштүү болуусу керек. Көрүү бузулуусунда биз өзүбүздүн турмушта кенен эле көрүп келебиз. Мисалы үчүн кенже мектеп жашында же болбосо мектеп жашына чейинки балдарда төмөндөгүдөй визуалдык бузулууларды биз дайыма эле кездешип жүрөбүз. Мисалы үчүн баланын көздөрү кызыл, көздүн кабагы шишиген, көздүн агында кызыл тамырдуу сетканын пайда болушу же болбосо киргилт сары түскө боелгон бөлүк чыгаруулардын пайда болушу, кирпиктери жабышкан, тамырында кургак кабыкчалардын болушу, бир көзүнүн көз карашы багыты чыкыйына же мурун кайкысына жылышы мүмкүн. Мындай көрүнүштөрдү дайыма эле кездештирип келебиз. Бирок мына ушундай көрүнүштөргө кээ бирки ата-энелер жана кээ бирки мугалимдер өтө эле маани бербеши мүмкүн. Көрүүсү бузулган балдар көбүнчө окуу тарбия иштеринде эмнелерден баш тартуусу мүмкүн. Буга токтоло кетели. Мисалы үчүн сүрөт тартуудан, пазлдарды чогултуудан, окуу китебин пайдалануудан көбүнчө баш тартып келишет. Ошондой эле даттануулардын пайда болушу. Мисалы, алысты жана жакынды көрбөшү, баланын өзүнүн чарчашы, транспортко чайкалуу, дайыма жүрөк айлануу жана баш айлануусу,
бала ооруп жатканын же алыскы объектилерди жаман көрөрүн кабарлайт жана башка ушундай сыяктуу даттануулар менен коштолуп келиши мүмкүн. Сокур же начар көргөн баланын мүмкүнчүлүгүнө ылайык келген шарттарды түзүү өтө маанилүү. Ошондой эле ата эне медициналык көзөмөлдөн баласын врачтын кеңешин алып туруусу менен коштолушу керек. Көрүүсү бузулган буга чейинки лекциялык сабакта токтолбогон эки чоң тобун карап өтөлү. Көрүүсү бузулган балдарды тубаса сокурдук жана кабыл алынган сокурдук деп эки бөлүккө бөлүп карасак болот. Тубаса сокурдук бул курсак ичинде өнүккөн мезгилде түйүлдүктүн оорусу же майып болуулары менен шартталган же тукум аркылуу берилүүчү бир натыйжа болуп эсептелет. Ал эми кабыл алынган сокурдук адатта бул көрүү ыкмаларынын оорусунун натыйжасында болушу мүмкүн. Ошондой эле кандайдыр бир оорулардын татаалдануусунан, мисалы үчүн менингит, мээнин шишиги, сасык тумоо жана башка ушундай сыяктуу оорулардын татаалданышынан келип чыгышы мүмкүн. Начар көргөндөр. Бул начар көргөн балдар дайыма ата энелери адистердин кеңешин алып турушу керек. Тифлопедагог, психолог жана врачтардын кеңешмесине катталып турушу керек. Окутуунун башталышында мугалимге көрүүсү начар, патологиясы бар балага эгерде ага зарыл жардам көрсөтүлбөсө, кандай кыйынчылыктарга туш болушу мүмкүн экендигин алдын ала билүүсү керек. Мындан тышкары, визуалдык кабылдоонун кемчилдиктери жаш окуучулардын акыл эс операцияларына, өнүгүшүнө терс таасирин тийгизет. Бул алардын окуу жана таанып билүү иш-аракеттерин кыйындатат. Окуп таанып билүү иш-аракеттеринин жүрүшүндө көрүүсү начар балдар тарбиялык иштердин темпине жана билим берүү тапшырмаларын аткаруунун сапатына байланыштуу кыйынчылыктарга туш болушат. Орфографиялык окшош тамгаларды айырмалоонун мүмкүн эместигине, кээде тамгаларды жаттоодо, сандар жана алардын элементтерин алмаштырууда, өткөрүп жиберүү же бир катар тектүү объектилерди, жаңы элементтердин пайда болушу, жазуу жана окуу чеберчилигинин төмөн деңгээли жана башка ушул сыяктуу мисалдар бул мугалим баарын эске алуусу менен көзөмөлдөп турушу керек. Педагогикалык процессте балдардын көрүү абалынын бардык өзгөчөлүктөрү такай эске алынып турушу керек. Класста ыңгайлуу шарттарды түзүү, класста тийиштүү шаймандардын болушу, жумушта атайын ыкмаларды колдонуу, столдун өлчөмү жана дизайн туура жайгашуусу жана колдонуунун оңойлугу үчүн өтө маанилүү. Окуу куралдарынын көз менен аралыгы 30 см болуусун эскертип туруу керек. Адатта мектептерде ак боор колдонулат. Алар жумшак болушу керек. Бул көзгө чаңдын зыяндуулугун сактайт. Жарыктын сол жактан болушу, баланын бир орундукка такай отургузбоо, туура тандалган окуу материалдар окуучулардын көрүүсүнө жардам берет. Педагог дайыма сабырдуу болуп, ар бир баланын жаш өзгөчөлүгүнө жана физикалык, психикалык жактан өсүүсүнө жараша мамиле кылууга тийиш. Демек, биз бүгүн практикалык сабагыбызда көрүүсү бузулган балдар жөнүндө бир аз да болсо сөз кылып өттүк. Көрүүсү бузулган балдар жөнүндө сабак учурунда жана билим берүү, үй бүлөлүк тарбия процессинде эмнелерди эске алуусу керек? Ата энелери менен тыгыз байланышта болуп, туура кеңештерди берүү боюнча маалыматтарды ала алдык. Сабактын максатына кайта өтөлү. Көрүүсү бузулган балдар жөнүндө билдик жана мүнөздөмө бере алабыз. Көрүүсү бузулган балдарды топторго ажырата алабыз. Көрүүсү бузулган балдар топторун коррекциялоону жүргүзө алабыз. Демек, бүгүнкү сабагыбыз ушу менен жыйынтыкталат. Үйгө тапшырма: начар көргөн балдарды окутуучу мугалимдин иш-аракеттери жөнүндө эссе жазасыңар. Мульти-урок сайтынан тест менен иштеп машыгасыңар. Кийинки сабакка чейин сак саламатта калыңыздар.